Урматтуу министр, бизде азыр негизи мындай эки жактуу бир топ айтып атат, бул популисттик болуп атат, экинчи жагы кээ бир адамдарга ушундай өзгөчө жардам болуп атат дегендей болуп атат да. Биз бирок элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Мисалы, сиз министр эмес, мындай ошол жерде анализ кылган министр катары баарын түшүндүңүз. Министр эмес, мындай жаран катары кандай деп ойлойт элеңиз? Шунун киргени туурабы же кирбегениби? Себеби мына 650 миллион деп депутатыбыз айтып атат. Сиз болсо 500 деп атат, салык инспекция 390-400 деп атат. Ушулардын арасында кандай болот эле? Негизи бизге киргизген мыкты болобу же киргизбей элге арзан ун берген мыкты болобу? Же болбосо жумуш ордун сактаган? Мына өнүккөн өлкөлөрдө суммасын карабайт эч качан. Ошол жумуш ордун карап, мынча жумуш орду пайда болду деп ар дайым ошонго ставка кылышат да. Сиз ушуну оюңузду жеке адам катары айтсаңыз дейм да, бизге түшүнүктүү болот эле. Бул жерде мен жеке адам катары айтканым туура болобу? Жок, мен сизден сурап атам, болот. Sayın Komuş, негизи былтыр 16 жылдын башында абдан кыйын мезгил болду. Билесиңер, көп абдан мындай контрабанда десек болот, ошондой эме көп кирген да. Буну иреттеге чейин да убакыт келди. Баягы сопроводительный документтерди киргиздик, минималдык уровень цен деген мыйзамды киргиздик. Ошолорго кете бир жарым жылга кетип калды бизчи. Биз жылдын башында бул киргизгени ошо мезгилде туура болгон. Себеби ата мекендик мекендештерди ата мекендик биздин ишкерлерди биз колдогонбуз. Ошонун анализтерибизди айтып бердим. 5000ге чейин чукул адам иштеген, 33 кеден 29 калган. Себеби эгер ошо мезгилде биз колдобосок, булар азайып кетиши да мүмкүн эле да. Мисалы, мен ойлойм, эгерде биз ушул жумуш ордун биринчи иретте сактап калсак, анан элге арзан ун болгон жагына барышыбыз керек да. Бул налогду ар дайым мындай бетке кармап алганыбыз деле туура эмес болуп калган мезгилдер болот да. Мына эми ачыгын айтыш керек, бул жерде өзүбүздүн коллегалардан 2-3 ушул ун боюнча маселелерди менен заниматься этет, ушулардын фирмалары бар деген дооматтар болуп калат да. Мен ойлойм, буларда эгер салык көбүрөөк калса, мында мамлекетке зыян болбойт го. Бизге эң керектүү жагы элге арзан ун и жумушчу орду болуш керек да. Бизге ошол экинчи окууга чейин бир жакшы позицияны айтып. 10 секунд. Ошону экинчи окууга чейин бир тактап, биз үчүн бир маанилүү нерселерин айтып берсеңиз, бизге чечим кабыл алганга жеңил болот эле да. Кошуп берип болочу. Бул жерден биз мындай ошибка кылышка акыбыз жок да. Бул нан деген биздин эл үчүн эң мындай өзгөчө мааниге ээ нерсе да. Рахмат.